Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Народный надзор коомунун мүчөлөрү. Биз бүгүн жыйын өткөргөн себебибиз анткени алдыда юстиция министрлигинин коррупцияны алдын алуу жана коррупция менен күрөшүү саясатын аныктаган иш пландын алкагында мониторинг, талдоо жана байкоо иштерин жүргүзөбүз. Жарандык коомдун башын бириктирип, ошо советке киргизип, мамлекеттик органдар менен, ишкерлер менен, илимий чөйрө менен баарын башыбызды бириктирип көпүрө болуп, аянтча түш берип аткан ошо Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин башкы катчысы Муканова Нурипа Алиевнага ыраазычылык билдиребиз. Ошол киши 3 жылдан бери бир топ алгылыктуу иштерди жасап атат. Биз ушу жарандык коом ушу мамлекеттик органдардын ишине коррупция жаатында мониторинг кылганыбызга шарт түзүп берип, өзү координациялап, аягына чейин чыгарып, кеп кеңешин берип, канча жолу тренинг, экстүлөрдү өткөрүп берди. Нурипа Алиевнага ыраазычылык билдиребиз. Бир топ жарандык коомду ушу бизди башкылап, ушу кеңештин мүчөлөрүн баарыбызды тарбиялап, ушу тийиштүү тажрыйба алган шарттар түзүп берди. Ошо Нурипа Алиева менен кеңешип туруп, ошо юстиция министрлигин мониторинг кылайлы деп, ошо планды чогуу бекитип, ошо графиктерди иштеп чыктык. Өзүңүзлөргө белгилүү болгондой, кече биз барып министрдин тийиштүү орун басарлары менен жолугуп келдик, тийиштүү башкармалык, тийиштүү кызматкерлер менен жолугуп келдик. Биздин бекитилген иш план менен тааныштырып келдик, берсеңиз. Иш план иштеп чыктык. Ошо иш планда 3-4 позицияга токтолдук. Андан тышкары биз чечим кабыл алдым мен. Жумуш топ түзүлдү, жумуш топтун төрагасы өзүм. Жумуш топтун курамы 46-50 кишиден турган жумуш топтун курамы болот. Бизде мына графикти бекиттик, макулдашып келдик кече графикти, иштөө графигин. Ошо график боюнча ошо графиктин алкагында эртең Чүй Бишкек юстиция башкармалыгына барабыз. Андан кийин ошол жерде өзүм мониторинг иштерин жүргүзөм. Андан кийин 3-июндан баштап ноябрдын 15-ине чейин биздин активдүү мүчөлөр барып турасыздар. График менен макулдашып алып, группада макулдашып турабыз. Bir күндө бир киши барып, түшкө чейин, түштөн кийин макулдашып турабыз. Андан кийин биздин планда ошо 30 майда юстиция министрлигинин соттук экспертиза кызматынын жетекчилери менен же тийиштүү орун басарлары менен, андан тышкары жооптуу тийиштүү кызматкерлер менен жолугабыз. Азыр бул графиктерди баарын макулдашабыз. Предварительный график. Андан тышкары 3-июнда жазаларды аткаруу кызматы жана пробация кызматтарынын жетекчилери менен жолугабыз. Анан июндун 10-унан баштап пробация жана түрмөлөрдүн администрациялары менен жолугуп, түшкө чейин, кышка чейин ноябрдын 15-ине иш алып барабыз. Андан тышкары 3-июндан баштап биздин облустардагы өкүлдөр, биздин адамдар, кураторлор өзүнүн активдүү мүчөлөрү менен областной, облустук башкармалыктар бар, юстиция, ошолордун ишине мониторинг сала баштайт. Кудай буюрса ушул график менен иш алып барабыз. Мен ойлоп атам, жигердүү болот го. Анан биздин ушу Народный надзор коомдук уюмдун мүчөлөрүнө кайрылган активдүү болсок, туура баарыбызда айлык жок, мамлекеттин өнүгүшү, Кыргыздын келечеги, ажоосул саясатын колдоп, ушул жерде жүрүп атабыз 3 жылдан бери. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бирок акыркы күндөрү группаларда активдүүлүк жок. Мен бир Facebookка бир ушул маанилүү иш чараларды салсам, же лайк басылбайт, же комментарий жазылбайт, же бөлүшүлбөйт. Ошондуктан мындай биздин ушу Народный надзор коомдук уюмдун мүчөлөрүнө кайрылган активдүү болсок, туура баарыбызда айлык жок, мамлекеттин өнүгүшү, Кыргыздын келечеги, ажоосул саясатын колдоп, ушул жерде жүрүп атабыз 3 жылдан бери. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бирок акыркы күндөрү группаларда активдүүлүк жок. Мен бир Facebookка бир ушул маанилүү иш чараларды салсам, же лайк басылбайт, же комментарий жазылбайт, же бөлүшүлбөйт. Ошондуктан мындай жакка келип атам да, окуу жайды бүтүп аткан 5-6 курстун студенттери менен сүйлөшүп, биз менен кызматташууга чакырып 3 ай, 6 ай, анан жыйынтыгында аларды бир жакшы жумушка орношууга аракет кылып, биз жакшынакай сыйлообузду берип, рекомендациябызды берип, ак батабызды берип, тийиштүү жетекчилер менен сүйлөшүп аларды жумуш орду менен камсыз кылып бергенге аракет кылсак. Андан кийин Кудай буюрса, андан тышкары мен чечимге кол койгом. Немеде январдын 8-inde бул жерде чечимди тааныштырсыздар да. Ал жерде биз неметкенбиз. Народный надзордун курамын бекиткен. Ошо орун басарларды аныктап, кураторлорду аныктап, ким кайсыл жакты көрүүтү деп. Андан тышкары биз зордук зомбулук боюнча иш алып баралы деген. Анткени азыр актуалдуу маселе зордук зомбулук билинбегени мененчи канча деген аялдар, канча деген балдар зордук зомбулукка кабылып жүрдү да. Бул активдүү маселе. Анан муну болсо жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Саматов менен биргеликте иш алып барып атабыз биз. Ошол жерде социалдык комитеттин төрагасы Райым Бачаева, Венера Райым Бачаевна ошол киши менен иш алып барып атабыз. Жыйынга катышып келдим баягы барып. Кудай буюрса ушул жумабы же эмки жумада дагы жыйын болсо барып катышабыз. Баягы сиздер барыңыздар, анкета жибердим эле 2 формадагы. Ошо анкеталарды толтуртуп, анан если ушундай көйгөйгө кабылып, зордук зомбулукка кабылып жүрүү үй-бүлө болсо акырын анонимдүү менин атыма эле жазса, тийиштүү министрликке, органдарга жиберип, анан артына түшүп көзөмөлдөп ушул ишти алып баралы. Андан тышкары менин дарегиме көп арыздар келип атты, жанагы жер мунапс боюнчачы. Жер мунапс боюнча. Ал боюнча да мен ушу чечимге жаздым. Биз ар дайым президентибиздин жарлыгы жана ушу жер мунапсы боюнча мыйзамдар ажилдап атат.
өзгөчө ошо Сокулук Ала-Мурун районундагы жанагы жергиликтүү комиссиялар иштеп атпайбы, мамлекеттик администрациянын алдында. Ошолорго биз байкоо салып, иштер кандай алып барылып атат, чын эле ошол АЖОбуздун тапшырмасы ишке ашып атабы, максатка жетип атабы, жарандардын ошол жерде укуктары бузулбай элеби дегенди мониторинг кылалы. Анан жыйынтыгында биз ошо өзүбүздүн жыйынтыкты айтып чыгалы. Жумушчу топ болгон президентибиздин эскемесинин негизинде бул антикоррупциялык стратегияны 25-30 иштеп чыгуу боюнча жумуш топ ийгиликтүү иштеп чыгып, баягыда Аркателде презентация кылышты. Биз барып катыштык. Ал жерде неме деп айтылды. Ушул стратегияны ишке ашыра турган бир ыйгарым укуктуу орган болуш керек деп. Ал жерде ар кандай сунуштар болуп атты. Биз дагы ушу ишкерлик кеңештин мүчөлөрү бир ооздон айттык. Антикоррупционный совет бар президенттин алдында. Анын катчылыгы бар. Анын катчылыгы 3 жылдан бери бир топ ишти кылды. Ошол мамлекеттик органды ушул катчылыкка айландырыш керек. Нурип Алиевна башына туруш керек деген мындай бир ойлорду айттык. Анан Кудай буйрса эми АЖОбуз чечет баарын. АЖОбуз стратегия болбогондо ошол мамлекеттик орган именно ошо секретариатты ошол ыйгарымдуу орган кылат деп ишенебиз. Урматтуу биздин АЖОбузга, ошо антикоррупциялык кеңештин төрагасына Садыр Кожоевич өзү түптөгөн ошо антикоррупциялык кеңешти. Илгери Садыр Кожоевич комиссар болуп, ошо коррупцияны алдын алуу күрөшүү жаатында чоң иш алып барган. Ошол иштерде да биз аралашып жүргөнбүз. Билебиз ошондон Садыр Кожоевич мыкты жетекчи, антикоррупционер экенин. Анан бийликке келгенде ошо антикоррупциялык кеңешти өзү түптөп, стратегия менен иштегиле деп тапшырма берген ошо 21-жылдын ноябрында. Ошол тапшырманын алкагында Нурип Алиевна баш болгон антикоррупциялык кеңештин мүчөлөрү биз дагы стратегия иштеп чыкканбыз, сунуш бергенбиз, бирок ал стратегия дагы толуктоолорго, өзгөрүүлөргө душар болуп, азыр акыркы вариант иштелип чыгып, ошо президентибиздин кароосуна берилди. Урматтуу биздин президентибиз, АЖОбуз ошо ыйгарым укуктуу органды ушул иштеп эле жаткан секретариатка берип, секретариатка тийиштүү тапшырма берип, биздин секретариат ошо Нурип Алиевна Муканова башында турган жакшы иштерди аткарат. Ошо стратегиянын аткарылышын туура мөөнөтүндө мыйзам ченемдүү аткарат деп ишенебиз. Кудай буйрса ошондой болушун тилейбиз. АЖОбузга уламдан улам кайрылабыз. Коомчулуктун атынан, жарандык коомдун атынан, антикоррупциялык ишкерлик кеңештин мүчөлөрүнүн атынан кайрылуу жасайбыз, кайрылабыз, суранабыз. Ыйгарым укуктуу органды түзүп бергенде Нурип Алиевнаны бекитип, Нурип Алиевна жетектеген секретариатты ыйгарымдуу укуктуу органдын ордуна бекитип берет деп. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кесиптештер, биздин Кыргызстаныбыздын активисттери. Саламатсыздарбы, ушундай биздин төрагабыз Радик Шабданов. Кудайым буйрса, биз ушул народный надзор, биз өзүбүздүн каалообуз менен ушул активдүү иштейли деп ушул жерге чогулуш өткөрүп атат биздин төрагабыз. Анан ушул биздин байкоо иштерин жана зордук зомбулуктар боюнча азыртан бир аздан иш чараларын алып барып атабыз. Анан ушул биздин өзүбүздүн ушул активисттерден дагы, өзүбүздүн ушул биздин кесиптештерден да суранып кетет элек. Ушул нерселерге баягы, конечно, бул жерде азыр бизде мамлекет тарабынан акча тыйын каражаты бөлүнбөгөндүктөн баягы может көңүлүңөр келбей атабы ушул нерселерге туура келип, жок дегенде ошол жанагы фейсбуктарга, интернет соц тармактарга таштап атканда ошолорго көңүл буруп, туура жоопторуңарды жазып, өзүңөрдүн ой пикирлериңерди айтып койсоңуздар жакшы болот эле. Анан жакында ушундай жыйындар болуп, ушундай мониторингтерге, ошондой эле ушул байкоо иштерине катышат экенбиз. Кудайым буйрса ошол биздин төрагабыз буйрук берип жатат азыркы күндө. Биздин төрагабыздын ушул эмгегинин артынан ушул Кыргызстаныбызга кичине болсо да салым салып, АЖОбузга жардам берип, биздин төрагабызга жардам берип, сизге да биздин төрагабызга чоң рахмат. Ушул активисттерди ушинтип кармап, бизге көңүлүңөрдү буруп, көз болуп, башыбызга туруп берип, ушул иш чараларды кандай өткөрүш керек, кандай алып барыш керек көргөзүп, үйрөтүп, бизди кармап, өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп, бизди мындай көтөрүп жүргөнүңөргө кармап, бизге биздин үнүбүздү угуп турганыңарга сизге да чоң рахмат. Ошол биздин үнүбүздү өйдө жактарга чейин жеткирип, ушул болуп аткан иш чаралардын баарын ойго алып аяктан көтөрүп атканыңарга. Анан мындан ары дагы Кудайым буйрса ушул иш чараларды сиздин буйруктарыңар менен биз аткара беребиз. Кудайым буйрса мыйзамдан чыкпайбыз, баары мыйзам чегинде болот. Кудайым буйрса. Анан ошол биздин жарандар дагы ушундай нерселерге активдүү карап, активдүү көңүл буруп, ушундай байкоо иштерин жакшылап жүргүзүп, мыйзам бузбай, ошондой эле бөлөк органдарга дагы тоскоол жаратпай, баары мыйзам чегинде кылып өткөрүңөрдү суранат. Ошол. Саламатсыздарбы? Мен ушул народный надзордо, антикоррупционныйда ушул Радик Шабдановдун орун басарымын. Биз жакында эле ушул көлгө барып, Каракөл шаарында ушул зордук зомбулук боюнча ар бир мектептерди кыдырып, байкоо иштерин жүргүзүп келдик. Ал жактарда байкоо иштерин жүргүзүп келсек, ошол чындыгын айтканда ошол жана зордук зомбулуктар көбүнчө
жанагы ата энелер миграцияга кетип, мигрант болуп кетип, баягы көбүнчөсүнүн балдары үйлөрүндө калып, ар кайсы адамдардын колунда багууларда калып, ошонун айынан балдар кичине баягы окуу жактарынан келе албай, окууга бара албай, жетишпестик болуп, ошол жактарынан аябай кыйналып аткандар көп экен чындыгын айтканда. Ошондой эле ар бир ошол мектептердин директорлору менен ушул боюнча барып сурап көрсөк, байкоо иштерин жүргүзүп көрсөк, аякта директорлор дагы өздөрү ушул боюнча зордук зомбулук боюнча иш чараларды өткөрүп атышыптыр. Мурункуга караганда бирок чындыгын айтканда азыр бир топ бир 5%ке болсо дагы азайган экен. Бирок ошол билинбей жана карапайым элдин арасында ушундай эле зордук зомбулуктар болуп аткандардын айы көбүнчө элдер өздөрү да түшүнбөстүктөн болуп атыптыр. Биздин өзүбүздүн байкообуз менен көз карашыбыз менен караганда, анткени мыйзамды билбегендиктен, каяка кайрылышты билбегендиктен ушунун айынан көп жерлерде ушул зордук зомбулуктар болуп, каяка кайрылыштарын билбей ошондон болуп аткан экен да. Андан сырткары ошол бөлөк органдарда дагы ошол жактардан дагы ошол барып ошол байкоо иштерин жүргүзүп көрдүк. Ал жактарда дагы ошол орган тараптарынан дагы андай иш чаралар жүрүп атыптыр азыркы күндө. Кудайым буюрса биз азыр жаңы баштадык бул байкоо иштерин. Эми жыйынтыгын дагы Кудайым буюрса беребиз. Саламатсыздар. Мен Ленин район куратору Гүл. Биз ушу надзор көзөмөлүндө 1,5 жыл тегереги Дагыштан менен макташып иштеп келатабыз. Бизде 7 региондо бар инсандар, баарынын иштери татыктуу, аракеттери жакшы. Ошо биздин төрагабыз берген тапшырмасын аткарганга аракет кылып атабыз. Анан бул биздин ошо жанагы мүчөлөрүбүздүн арасында жоопкерчилик дагы мындай тереңирээк болуш керек болуп атат да. Эми баягы бүгүнкү күндүн шартына мен обстоятельствам шарттар болуп калып атат окшойт. Тем не менее, мен ошо көбүрөөк жоопкерчилик болсо деп суранат элем кесиптештерден. Анан былтыркы ошо соттор боюнча жасаган ишибизде иштерибиз абдан ийгиликтүү болгон. Мониторинг эткенде соттордо эле кызматтын ордун жоготкусу келбейт экен. Өткөндө дагы айттым эле, ошо соттордун заседательдери сөзсүз отуруш керек экен. Тилекке каршы эч ким отурбай атат. А биз отурган жерде соттордун баары мыйзамдуу болгон, убагында келип кечикпей. Анан тиги жогорку кеңеште дагы былтыр ушу апрель айында ушундай чечим кабыл алынып кетиптир. Ходатайство киргизет да. Анан кийин ал сот болсо ал ходатайствону обжалованию не подлежит деп адамдардын укуктары тебеленип атат. Ошону жогорку кеңешке кайра киргизип, ушуну эмени алдырып коюш керек экен. Экинчиси жанагы карапайым элге дагы оор күч келип атат, жана госпошлин боюнча. 4 миллион турса 400 000 сом төлөш керек экен. Анан адвокатка акча таба албай аткан жаман кантип ушундай акчаны берет. Ушул жагында кайра караса, элге өтө кыйынчылык болуп атат. Былтыркы ишибиз ийгиликтүү болгон, суроонун жабоо иштерибиз абдан жакшы өткөн биздики. Садыр Нуркожоевич ажыбыз менен рахмат. Министерствонун ичинен анча Кыдыршаевич аябай чоң салым салды да. Аябай жан жүрөгү менен иштеген адам экен. Ушул окшогон инсандарды биз колдойбуз. Кайма ушулар менен бирге болобуз. Мына ушу биз дагы коррупцияга каршы тыйын албай эле эл журтубузда ошо баардыгы акыйкаттуу болсун, баардыгы адилеттүүлүк болсун, газеттесин коррупция аралашпасын деп аракетибизди кылып атабыз. Ушу иштерибиз бизге да ийгилик болсун. Анан быйылкы ишибиз азыр ошо Министерство юстиция боюнча карай турган болуп калыптырбыз, мониторинг эткени. Мен бул жадан да кыска айтып кетейин. Биз мисалы биздин жарандар адвокаттарды жалдап атат. Алдаган учурда $1,500 $5,000 чейин төлөп беришет. Ошол экен адвокаттардын көптөрүнүн лицензиясы жок экен. Жарандык адвокатка ошол лицензиясы жок катыша берсе болот экен да. Эми ушундай талапты коюш керек окшойт. Жарандык ишке катышабы, уголовный ишке катышабы, ар бир ошол адвокаттын лицензиясы болуш керек экен. Лицензиясы жок, анан кийин элдер менен ошо клиенттер менен булар договор түзүшпөйт экен. Огромный акчаны алыпчы. Договор түзбөгөндөн кийин алардан мамлекетке определенный налог төлөш керек. Ал налогтогу адвокаттар төкпөйт экен. Өздөрү соттордо жүрөт, мыйзамды талап кылып. Адилеттүүлүктү кылабыз деп. На самом деле өздөрү биягынан турмуш иштерди кылат. Ошон үчүн ошо Министерство юстиция болобу же биздин президентибиз менен биргеликте же парламентте окшогон бул маселе көтөрүлө билбей, бирок мен ушундай талап сунушту киргизет элем. Адвокаттар мамлекеттик эле адвокат болсо деп, ошол жерге $1000 болобу, канча болот? Эл ошо мамлекетке төгүп берсин, мамлекеттин пайдасына кетсин. А мамлекет ошо адвокаттарга мамлекеттин деңгээлинде айлыкты берип эле, талапты да койсун. Ошондо иште адилеттүү чечилет. Болбосо адвокаттар эки жакка да ойноп, соттордон турмас иштер кетип атат. Көбүнчөсү адвокаттар жактарынан. Анан эми орки Кудайым буюрса, мында Министерство юстиция боюнча иш баштасак, ушул жакка да ушундай кат түрүндө Шартановичтен суранам, ушу кат түрүндө ушу маселе боюнча киргизип койсоңуздар. Ушул жагынан да биз катуу карайлык. Бул эң негизги оор маселелердин бири болуп турат да, адвокат жагы. Бар ушуларга тиешелүү өткөндө зам министр да Усман өтө жакшы айтып кетти го. Айткан сөзү элге майда эле жаап калды болуш керек. Адвокаттар маселеси. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу. Ушу коррупцияга каршы күрөшүү
жаатындагы өздөрүнө өздөрү бел байлап, өздөрү келип мен кошо катышып мен иштешип берем деген биздин жалпы республикабыздын активдерине жана биздин башыбызда турган төрагага мен салам айтып кетмекмин. И биздин бул жеңге бүгүнкү келип жолугушуп мындай жыйынга катышып отурганыбыздын себеби канчаладаган жыл Советтер Союзу ыдырап өзүбүзчө мамлекет болгондон бери биздин биринчи келген президенттердин туура эмес жолго кетип, анан ошо Кыргыз Республикасы ушунча жылдап өспөй эле бир темпте кыбырап эле анан коррупция жагына көп батып кеткенбиз да, баардык жерге коррупцияга. Эми ошол коррупцияны урматтуу президентибиз аябай аракет кылып, ошону жоюуга, ошону жоготууга кылган аракетине биз колуна кол, бутуна бут болуп, кичине болсо да салымыбызды кошуп, кийинки муундарга өлкөбүздүн өнүгүшүнө ошо коррупция жагына кичине да болсо жардам берип эметкенге биз даярбыз деп мондай чогулган эмелери таза адамдар ушинге чогулуп отурабыз. Бул жерде эле эмес, бизде көп, бирок жолдун алыстыгына карата келбей калды. Бул жерден Бишкек шаарында болгондор, мен иштеп берем, мен ошо коррупцияга каршы иштегенге даярмын деген активисттер бул жерге келип отурабыз. Эми биздин база алып эле аларды эметип эмебиз, закон ченеминде байкоо салып иштеп бергенге биз даярбыз деп айта алам. Жана өлкөбүздүн өнүгүшүнө, балдарыбыздын келечегине аз да болсо салым кошуп, ошо саздан чыгып кеткенге биз жардамыбызды беребиз деп ишеничтүү өзүмдүн атыман, жерде отурган элдин, мен өзүм ошо Бишкек шаарында турам, Балтабаева Анархан, Бишкек шаарындагы антикоррупцияга. Анан азыр мага төрагабыздын айткан сөзүнөн эмелер жагып атат да, жеке эле мен үйүс эмес, жер мунапысы боюнча мен өзүмдүн бир башыман мен айтып берейин. Кол шаарынан менин бир тууганымдын бир жер мунапысына бир жылдан бери 7 жолу отурумда бүтпөй келген бир эмеси боюнча айтып берди. Баардык жерде ушундай болуп атат да, иш алдыга жылбай эле. Эми президент ошол экени мунапыска жакшы закондор чыгарган, бирок закондор аткарылбай атат. Аткаруучулардын атынан аткарылбай атат да. Ошондойго башка жердеби, айыл өкмөтүнөнбү, мен сизге урматтуу төрага кайрылып кетет элем. Үйүс эмес, кайсыл жерде, мисалы үчүн биздики район болуп бөлүп аткандан кийин ошол райондун органдарына жана башка органдарына, может быть, быйылкы болбосо кийинки жылдарда мындай көрүп турган коррупцияны ошол жерден барып мониторинг жасап, ошолорго кичине замечание кылып, мисалы үчүн ар бир органда, ар бир госоргандарда, даже укук коргоо органдарынын ар бир органдарда өздөрүнүн ичинде коррупцияга каршы деген бирден өкүл болуп атат. Ошол өкүлдөр даже иштебейт экен да. Ошол өкүлдөр ошолорго кирип, эмне үчүн иштебейсиңер деп, биз ошого чейин бир кичине эме кылсак, мониторинг кылсак жакшы болот эле деп сизге дагы суранып кетет элем сизден. Саламатсыңарбы? Мен Тоң районунан келдим. Бүгүнкү собраниябыз башталып уюштурган үчүн аябай сүйүнүп атам. Эме боюнча кабызда эмес, план иш менен таанышып, ушул конкретно план менен иштегенге аябай көп баалап атам. Сизге Радик Райымбекович чоң жумуш аткарыпсыңар. Барып туруп баягы башында сүйлөштүк эле, содействие кылабыз, анан ошону бүт мыйзам түрүндө баарын бекитип келгениңерге бул чоң жумуш деп эсептеймин. Анан баарды поэтапный туура иштегенибизге ушунчалык бизге да жардам болуп атат, координаторлорго. Биздин жумушубуз элге керек, антикоррупция дагы байкоо жүргүзүп атабыз. Ошону биз координатордор билишибиз керек. Элге биз жардам берип атабыз, байкап, анан туура направление бергенге. Башка уюмдар, соттор, прокуратуралар, РОВДлар өз жумуштарын кийин аткарууга эле биз совместно содействие болуп иштегенибизди ошону координатор баардыгы билип турушу керек. Андан кийин мен ойлойм, этиканы колдоп, ошол жумуштарыбызды туура аткарсак, андан кийин эл дагы бизге келет. Ошол эле элдин проблемасы зордук, зомбулук аябай чоң глобальный вопрос болуп атат. Эл билбей, эмесин укугун да билбей, мыйзамдуулугун билбей, анан биз барып туруп жардамдашып, совместно РОВД, прокуратура, сот менен кошо иштесек, ошо туура болуп атат. Ошол бүгүнкү собраниябыз ушуга аябай жардам берет деп эсептейм да. Келечекте көбүрөөк Фейсбукка да биз чыгып коюшу керек. Андан кийин анкеталар толтургандыгы, анан опрос кылып, ушулар кылган деле ушул аябай баалуу. Мен өзүмө дагы мындай пример кылып айтайын. Көп ошо анкета менен иштегенден эл
Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу биздин ошо Народный надзор элдин көзөмөлү коомдук бирикменин мүчөлөрү, жогоруда силерге айтып кетпедимби, ошо биз 3 жылдан бери ошо антикоррупциялык кеңеш түзүлгөндөн бери биз дагы ошо антикоррупциялык кеңешке жардам берип, абдан өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Мына 22 жылы биз жол коопсуздук кызматынын жана сот департаментиндеги соттук аткаруучулардын ишине мониторинг салдык. Бир топ 6 айлык мониторинг жүргүздүк. Ошондо жанагы көйгөйлөрдү айтып чыктык. Кийин резолюция кабыл алып, ал резолюция тийиштүү жетекчилерге жана биздин урматтуу президентибизге кеткен жыйынтыгы менен жанагы пеняларды алып салды. Мисалы ал кезде жанагы основной долг андан тышкары пеня болгонда, пеняларды алып салалы деп сунуш бергенбиз. Мисалы анан көп эле биздин сунуштар ишке ашты. Анан былтыр мынакей сот органдарында соттук отурумдарга катыштык. 3-4 ай кылып калдык. Анда да абдан жакшы сунуштарды, көйгөйлөрдү айтып бердик. Алда Кудай буюрса, ошол биз берген сунуштар чегесинен ишке ашып атат. Быйыл болсо минтип эми юстиция министрлигинин ишин мониторинг кылган жатабыз. Эми ушул мониторингке абдан талдоо байкоо иштерине ийгиликтүү катышып берет деп ишенем. Биздин коомдун мүчөлөрүн жана график менен тааныштырып өтпөдүмбү? Графиктин алкагында иш алып барабыз. Кичине өзгөрүүлөр кирип кетсе мен группага жазып турам. Активдүү катышып бериңиздер. Жана силерге айтпадымбы, Кудай буюрса ошо укуктуу, ыйгарым укуктуу орган түзүлөт деп. Ыйгарым укуктуу орган түзүлүп калса, стратегияда да абдан жарандык коомдун ролу бар. Тышкы байкоону ар дайым ушу жарандык коом жүргүзөт деп стратегияда кирди. Анан баягыда ошо стратегиянын бет ачарында, презентациясында биздин антикоррупциялык кеңештин мүчөсү, илимий чөйрөдөн келген Рапия Исаева эжекебиз абдан жакшы белгиледи. Жарандык коомго айлык бергиле, ушуларды стимулировать эткиле, ушуларды карагыла деп абдан жакшы сунуш берди. Анан мен да ал жерден айттым, ошо биздин секретариатыбыз ошо мамлекеттик орган түзүп, тиги органдын алдында, бул органдын алдында кылбай эле, президентибиздин алдындагы эле азыркы эле ошо антикоррупциялык кеңештин секретариатын ошол ыйгарымдуу орган кылып коюуну сунуш бердим. Ошол жерден Ажоовска кайрылуу жасадым. Мына бүгүн да Ажоовска кайрылуу жасап атам ошо жарандык коомдун атынан. Анан ушул графикте турбайбы, ушу июндун 3-үнөн ноябрдын 15-ине чейин абдан жакшы иштейли. Анан 15-инен баштап жыйынтыкта эле нар жактагы 15 күндө жыйынтыкта отчетторго жазгыла, маалыматтар жазгыла, аналитика кылгыла. Анан декабрдын жана 9-унда дүйнөлүк коррупция менен күрөшүү эл аралык күнүнө карата биз ушу жыйын өткөрүп, чоң жыйындарды ошол жерде ушул маселелерди айтып чыгалы. Жыйынтыкта эле жакшылап жардам бериңиздер. Ушу ар бир жыйында, ар бир жерде айтып атам, ушу жарандык коомго каражат жагынан өкмөт тараптан бөлүнсө экен деп, ушу ишке ашып калса экен, бөлүнсө экен. Анан буга чейин мен силерге тапшырма бергем, сурангам, жанагы анкеталарды жүргүзгүлө. Биздин коомдун психологу Замирбек кызы Айгерим бул маселелер менен иштеп келе жатат. Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Самаков менен биргеликте ушу зорлук зомбулук боюнча. Биз дагы ошо элдин пикирин угалы деп атайын анкеталар иштеп чыгып силерге жибергем. Ошол боюнча да маалыматтар жакын арада берсеңер, айткам жок дегенде 10-дон 20дан анкета толтуруп берсеңер, ошо анкетадан биз карап туруп мониторинг кылып, анан жакында Жогорку Кеңеште социалдык комитетте бул маселе кайра каралат. Анан депутат Самаков да көтөргөн жатат. Тегерек өткөрөт окшойт. Ошол жерде биз барып айткандай бололу. Көрсө мындай экен, бул мамлекеттик органдар иштеп атат, же бул мамлекеттик органдар иштебей атат деп биз дагы элдик өздүн пикирибизди айталы. Андан тышкары жер мунапысы боюнча, жерлерде жер мунапысы боюнча комиссиялар иш алып барат. Ошо комиссиялардын ишине байкоо салып атабыз. Мен кечээ 1-2 күн мурун ушу Бишкек шаарынын кеңештин депутаттарынын жыйынына катышып келдим жер маселелери боюнча. Ал жерде ошо арыздар каралды. Ошо мен наамына кайрылган арыздарды айтып бердик. Ал жерде талкуулап, ошол депутаттар менен да чогуу иш алып бара турган болдук. Ошо Ала Мүтүн районунда азыр бүт эле райондордо жүрүп атат ошондой. Анан сиздерге улам мен тапшырма берип турам. Ошол күндөрү барып, ошол комиссияларга катышып байкоо иштерин жүргүзүп туруңуздар. Анан эми активдүү болуңуздарды суранам. Баардык жасалып аткан иштер Кыргызстандын келечеги үчүн, муундар үчүн деп кылып атабыз да. Ажообуздун саясатын колдоп, мамлекетте ошо коррупция менен күрөшүү, алдын алуу, кылмыштуулук менен болуп аткан иштерди колдоп, кубаттап, чогуу аралашып жүрүп атпайлыбы? Жана айтпадымбы, ошо иштердин башында координациялап, аягына чыгарып, кеп кеңешин берип аткан ушу кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова Алиевна дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошол кишинин көзөмөлү менен, ошол кишинин кеңештери менен, ошол кишинин алып бара аткан иштери менен биз жарандык коом мамлекеттик органдарды ошо коррупция менен күрөшүүдө, алдын алууда, кылмыштуулук менен күрөшүүдө иштерине тышкы байкоо ар дайым салып атабыз. Ушул ишибизди уланта берели. Жыйындарга активдүү келип туруңуздар, группага жазып турабыз. Ошо баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бекем денсаулык, ошо Аллах эки дүйнө бактылуулук берген болсун баарыңыздарда. Иштериңизде да ийгилик болсун, үй бүлөдө бала чага аман эсен болсун. Мамлекетибиз өнүгө берсин. Кыргыз элине биримдик, топчулук, тынчтык каалайбыз. Ушундай темп менен иштеп турсак, мамлекетибиз, мамлекеттин кызматкерлери, ажообуз баш болуп, Кудай буюрса Кыргызстан
жакын арада, чукул арада бир өнүккөн, курал жараары күчтүү, эли биримдиктүү жакшы мамлекет болобуз Кудай буюрса. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.